Бүгүнкү күнү Кыргызстанда ички эмгек рыногунда Пакистан менен Бангладештин жарандары көбөйүп кетти да. Мына ушуларга иштөө уруксат кагаздары канчалык болуп атат, салык бюджетке түшүп жатабы, бүгүнкү күнү канча эмгек мигранттары келди, ушуну боюнча так маалымат берип койсоңуздар. Анан ошол эле бул жерде мото рикша деп кызмат көрсөтүп уже башташты да. И ошол эле машиналарды, ДТПнын бардыгы ушу биздин Пакистандан, Бангладештен келген жарандардын айынан ДТПлар көбөйүп жатат, абдан. Буларга праваны ким берди, уруксатты ким берди, булар экзамен тапшырды биздин жол коопсуздугунан. Өзүңүздөр билесиздер, ал жакта светофор деген жок. А бүгүнкү күнү ушулар кантип ошо право алганы экзамендан өттү.